Спортқа қойылған ақшалар, чоң ұтыштар, тез арада төлемдер, ишенимді букмекер. Актер Тамада Муратжалиев акыркы айларда коомчулуктан алыстап кеткен. 31-октябрь күнү ал Instagram баракчасына: "Ассаламу алейкум туугандар. Ден соолукка байланыштуу биринчи убакыт кызматыңыздарда боло албадым. Эми Кудайым буюрса жакшылыгыңыздарда кызматтанамын" деген билдирүү калтырган. Муратжалиев элден алыстап кеткенде аны үй бүлөсү менен ажырашып жүрөт деген кеп чыккан. Чынында кандай болду? Мурат бул тууралуу Супер KG порталына төмөнкүлөрдү билдирди. Рахмат, Кудайга шүгүр, азыр баары жакшы. 3 айда ооруп, бош Бишкекте дарыланып жүрдүм. Эми акырындап калыбыма келип жатам. Ден соолугум жайына келип, элдин жакшылыгын алып барып берүүгө камынтып жатам. Чынында үй бүлөмө тийиштүү маалыматты элден жашырып жүрөм. Жубайым менен тааранышып жүргөнүм чын. Жакында бир жактуу чечилип, сиздерге жакшы же жаман кабар айтып, бул темага чекит коем. Маалымат булагы Супер KG. Мындан ары кудулдардын сахнадагы программаларын көркөм эксперттик комиссия көзөмөлгө алат. Бул тууралуу бүгүн 1 ноябрда Маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Кайрат Иманалиев билдирди. Анын айтымында, аталган министрликке элдерден айрым кудулдарга нааразы болуп, алар сахнадагы маданиятылыкты карманбай жатканы боюнча кайрылуу келип түшкөн. Алардын кайрылуусунун негизинде мыйзам чегинде түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, маданиятка туура келбеген сатираларга чара колдонуу боюнча атайын көркөм эксперттик комиссия иши алып барат. Эске сала кетсек, буга чейин социалдык тармактагы айрым адамдар кээ бир кудулдар чектен ашып кеткенин баса белгилеп, алардын да аттарын атап Маданият министрлигине кат жолдошкон. Анда өзгөчө кудул Тынар Курбаналиевге нааразы болуп, анын сатирасына карата чара көрүү боюнча жазылган. Маалымат булагы Кыргыз Today KG.